Стамбул шаарындагы эл аралык туризм көргөзмөсүндө кыргызстандык туристтик агенттиктердин өкүлдөрү, кол өнөрчүлөр жана комузчулар катышууда. Туркияда жашаган туркиялык кыргыздардан Абдулгафар Аксакал бул көргөзмөдөгү боз үйдү атайын келип тигип берген. Ал небереси көк кыргыз күүсүн угуп, кыргыз жаштары менен сүйлөшүп, Кыргызстанга болгон сагынычын таркатып жаткан экен. Men Toktovoy'mun Atay, şunu görmek için Van'dan geldim. Van'dan gelip bu uydu kurup bugün de bu etkinlikti köreyim deyip şoka gelip bunda Kırgız tuğandardı, karındaşlardı, inilerdi körüp taza kuvanıp, hoş bolup jetnelbey duramın. Көргөзмөдө кыргыз боз үй көңүл чордонуна болду. Ичине кирген ар бир конок чепкен менен калпак кийип сүрөткө түшкөндү салтка айландырышкан. Стамбул шаарында окуп жаткан Атай боз үйдүн ичиндеги чепкен кийгизүүнү өз мойнуна алган. Честно, много. Вот. Одни индусы где-то 16-20 было. Мы вот так стояли, очередь делали вообще. Кыргыз элинде байыртадан салт болуп келгенде коногуна кымыз сунуп, нан ооз тийгизген. Бул салттуулай туризм көргөзмөсүндө дагы коноктордун укура кыргыз даамдарын татышты. Мен негизи эле кыргыздардын жашоосуна өтө эле кызыгам. Бүгүн көргөзмөгө келгенде алыстан эле боз үйдү көрүп сүйүндүм. Буюрса Кыргызстанга барып, ал жактагы табиятты сүрөткө тартып, кыргыз эли менен таанышсамбы деп кыялданам. Бул эл аралык туристтик көргөзмөгө Кыргызстандын ар кайсыл дубандарынан 8 туроператордук ишкерлери USAID уюмунун бизнести өнүктүрүү демилгесинин колдоосу менен келген. Көргөзмөнүн негизинде Кыргызстандан келген өкүлдөр 1000ге чукул туристтик фирмалар менен таанышып, 38 иш кагаздарына кол коюлуп, кызматташууга макулдашылды. Кызыгуу аябай чоң. Биз көргөзмөгө дагы келерден мурда эле бул ошо бул жактагы көргөзмөнүн системасы бар, өзүнүн онлайн системасынан алдын ала туроператор, башка өлкөдөн келген туроператорлор менен жолугушууларды уже түзүп койгонбуз. Анан ошол жолугушууларыбыз азыр жүрүп атат. Сааты менен белгилүү, кимден качан келери белгилүү, алар менен жолугушуп, Кыргызстанда болушунча аракет кылып атабыз тааныкканга. Туркиядагы 22-чи эл аралык көргөзмөсүнө 106дан ашык өлкөдөн 600га жакын туристтик агенттиктер катышууда. 4 күнгө жакын созула турган иш-чарага 1000ге жакын жергиликтүү жана чет элдик коноктордун келишүү күтүлүүдө. Азамат Айтбаев, Азамат Жумадилов, Атайын Next TV күндүн темасы үчүн.